Бандиттер бийликти кулатканы келатышабы? Бул жак эмне болуп кетти? Баягылар чогулуп алып кимди анга түрткөнө жатышат? Таластагы казылган алтындын артынан чуу жарала баштадыбы? Ал жерде түн ичинде эмне болуп кетти? Мынакей дал ушул видеолор сизге кызык болуп турган болсо, анда лайктан басып аягына чейин көрүңүздөр эмне болуп кеткенин. Эгерде сиз президенттик шайлоодон утуп калсаңыз, Бабановду кайсы кызматка аласыз? Сиздин оюңузча Кыргызстандын келечеги барбы? Эл чындыкты билсин. Мамлекетке пайдасы жок жер үйдү татыбаган акчага саткан Бабанов эми триллионер болобу? Калыстык үчүн айтып коелу, жер үй алтын кени Атамбаев Бабановдун колу менен 100 миллион долларга Кыргызстандын 1% үлүшү жок сатылган. Ага Садыр Жапаровдун тиешеси жок деп жазып чыкты Семетей Таласулуу социалдык тармагына. Ага кошумча ал эми жер үйдө 100 тонна алтын, 30 тонна күмүш бар. 1 тонна алтын 33 миллион 330 миң доллар. 100 тонна алтын 3,5 миллиард доллар болот. 1,5 миллиардты чыгашасына кетсе 2 миллиард доллар пайда табат. Ушундай бай өлкөбүзбүз биз. Бекжан Шыгаев 100 миллионго кетсе ит бекер кетип аткан го анда. Мирбек Илебаев салык төлөйт болуш керек. Чокоева Дамира, Атамбаев да Бабанов да типтүүрү. Туура эмес кылган келишимди жокко чыгарып 100 миллион доллар кустуруп экөөнө эл макул эмес деп койсо болот го. Тынчтык Алтымышев 100 миллион доллар алып аш кылып кеткен дегендер үчүн ооба, гос доля сөзсүз кириш керек. Тем более Кумтордон кийин мейси жок да ойлонуп калдык алтындын пайдасы жөнүндө. Мурдагы түшүнбөгөн эне өлө элек. Лицензияны 100 миллион долларга сатылганы действительно жакшы болгон. Плюс мурдагы сот иштери просто мамлекет үлүшү жок экени катачылык. Семетей Таласулуу азан сатылган, мамлекет өзү алып кое турчу жерде эле Кыргыз алтын 110 миллион доллар сунуштаган. Ошондо иш кылса кеминде 500 миллион долларга сатыла турчу алтын кени ит бекер сатылган. Салыктан башка эч нерсе калбайт. Ошон үчүн Садыр Жапаров менен жолукканда алтын чыгарган компаниялардын салыгын Өзбекстан, Казакстандай 60-70%ке чыгаралы. Эгер ошондой кылсак бюджетке 700 миллион доллардан 1 миллиард долларга чейин пайда түшөт деп чырылдабадымбы? Андай кыла албайт уже. Экологияга зыян берген химикаттар менен иштешсе, анысын дүйнөлүк компаниялардын өкүлдөрү менен тастыктап, анан эл аралык соттон утуп лицензияны кайтарып алыш керек. Азыр булар 100 миллиондун үстүнө дагы олжойто чыгымын кошуп, бизди сотко берет. Төлөгөн Сулайманов өзү бизде саясат туура эмес, жеркендер эмес, жер үстүн иштетиш керек. Рита Бегалиева Мир каналынан 90 тонна алтын бар деди Семетей Таласулуу. 10 тонна кем деп айтышкан туура, чындыгында 100 тоннадан көп болушу мүмкүн. Баян Жумагулова Атамбаев менен Бабановду жоопко тартыш керек, а бирок кенди иштетүү укугу сатылганы менен кендеги алтын кошо сатылган эмес. Иштеткен компания менен генералдык келишим түзүп, казылган алтында Кыргызстандын үлүшүн аныктоо керек. Буну Садыр аткарууга милдеттүү, башкалар чышкан бокту артам деп келген бийликке. Азыр Кыргызстанда канча процент үлүшү бар? Россия Федерациясында канча процент? Кыргызстанда 0% үлүш, Россия Федерациясында 100%. Бул кандай акмакчылык? Өзүбүздүн байлыктан эч нерсе пайда көрбөсөк, чет өлкө соттор менен өзгөртүш керек доляны. Путинге отчет берип, сыймыктанып, сүйүнүп кетип калбай. Мындай акылсыздык нерсе бир гана бизде болсо керек. Өз пикириңизди айтсаңыз душман болуп чыгасың. Башынан ошондой эле түзүлгөн Атамбаевдин учурунда. Аша менен Бабанов саткан кенди Жапаров колдоп атсанда баарынан эле саясат окшош экен да, пайда деле жок. Мамлекеттин кызыкчылыгын коргош үчүн жок дегенде жер үйдүн 50% пайызын мамлекетке алыш керек болчу. Жер үйдө алтын жок деп койсо деле таң калбаш керек. Бабанчиктин досу дешет го Чеченде, өкмөттүн долясы болбогону менен 100% долясы бар ал жерде. Бекерге ишикке да чыкпайт. Путинге караганда бир иштеген жүзүсү жогору экен. Кумтордун Кыргызга үлүшүн 75%-ин чыгарып келишим түзгөн. Эми жок дегенде келишимди мамлекеттин пайдасына түзгүлө деп айтканга жараган жок. Кумтордон 10 болсо деле өнүкпөйбүз. Булак Назыр Ньюс KG. Сонунбүбү Кадырова Бабанов эч качан элди ойлогон эмес, аны эрте күндү кеч кылбай камап кустуруш керек. Келген бийлик баш аягын жыйнаганча эсине келгиче өткөрүп кете турган арам ойлорун түртүп жаткан топ да болушу мүмкүн, деди бүгүн Назар Ньюс маалымат агенттигине журналист Сонунбүбү Кадырова. Сонунбүбү эже жер үйкени ишке берилди. Кыргызстан үлүшкө ээ болдубу же бул жолу да куру жала калдыбы? Жер үйкени эртеби кечпи ишке берилмек, бирок кандай шартта, кандай талаптар менен келишим түзүлдү, бул экинчи маселе. Кыргызстан үлүшкө ээ болгон күндө да жердин жана кендин ээси катары өз талаптарын коюп, өз кызыкчылыгын ойлогонун Кудай билет. Муну өлкөнүн башында турган биринчи адам олуттуу чечиши керек. Андай болбосо дооматы оор болот. Жер үйдү иштетип Кыргызстан уттубу же утулдубу? Кумтөрдө кеткен катачылык бул жолу орун алган жок деп ишенсек болобу?
кичине шашып кетишти го. Башка олуттуу маселелерди кое тургула, шашпагыла, чыдагыла деп келип эле кеңге келгенде шашып калганыңда шек бар. Келген бийлик баш аягын жыйнаганча эсине келгиче өткөрүп кете турган арам ойлорун түртүп жаткан топ да болушу мүмкүн. Кандай болгон күндө да азыркы келген бийлик өтө сак болушу шарт. Жер үйдүн дүңүнөн берилип кетиши боюнча Бабановдун кандайдыр бир күнөөсү барбы? Бабанов өз өмүрүнүн жолунда эч убакта эл үчүн ойлогон эмес. Бул жигит бизнесмен, бизнесмендер табиятынан пайданы гана ойлогон кызыл кулак болушат. Айрыкча Бабановдай бизнестин арам жагын өздөштүргөндөр. Ал бийликке келген учурларда да бизнесин мамлекеттик деңгээлге алып чыгып, мамлекетте жеке ишканасындай көргөн. Күнөөсү болсо эмнеге Бабанов куспайт, жоопко тартылбайт? Ал мамлекеттик деңгээлдеги жетекчи эмес, мамлекеттик деңгээлдеги кызыл кулак. Ага далил катары бир окуяны айтып кетейин. Премьер-министр болуп турганда бизнесмендердин налогун 1 жыл алдын ала чогултуп турмун деп укканым бар. Мына ушундай сабаксыз жетекчи албетте жооп бере турган учуру келди. Анын миң түрдүү амалына алданбай, эртең күндү кеч кылбай камап кустурушу керек. Жер үй маселеси президенттин бетине чиркөө болуп калбайбы? Жапаров башынан эл деп жарылап какшап элдин колдоосуна алынган. Бул учурда эсине кыктай сактап этият болуш керек. Кайдыгерлик жарашпайт. Эч убакта өзүнүн ички туюмунун баш тартпай, ошого гана баш ийсе ийгилик болот. Сырттан айтылган ойлор адаштырат, алданбашы шарт. Болбогон нерселерге алданбай сергек болушу керек. Болбосо бетине чиркөө болот албетте. Булак Назар Ньюс KG. Спорт чалыш билими жок ушундайлар бийликти кулатабы? Азыркы кездерде жалаң чокчолой баатырлар көбөйдү. Аты жыты жок. Бир эле белгисиз балдар чыга калып, ачуу-чындык айтмыш болуп эле жалаң кыйкырык кадимки демогамия менен эле элдин башын айлантып өздөрүн тим эле кыргыздын жалгыз үмүтү катары элестетип алышкан. Бул балдар каяктан чыгышкан, кандай окуу жайда окушкан, тажрыйбасы барбы, жокпу деп сурап танышканга деле эч кимдин убактысы жок. Ошончо эле кыйын болушса, жалаң кыйкырык менен эмес, кичине башка жагынан деле белгилүү болушат эле да. Атын чыкпаса жер дегенде шылуундарга элибиз мурдатан эле туура баа койгон. Бул жаш чечеттер биздин кайталанып келаткан революциялардын доорунда чоңоюп бой жетишип башка жашоону билбей деле калышкандай. Өзгөчө акыркы октябрь окуялары буларга катуу таасир калтыргандай. Терең билими, түшүнүгү жоктугунан булардын баамдоосуна жөн эле бир ызылчу чыгарып түрмөдөн такка көтөрүлүп кухнядан эле генералдыкка жетүүгө мүмкүн экенин көрүп, эми ушулардын акыркы бир мисалы Тилек Кудайберген уулу десек болот. Билими жок жигит, бирок чоң министр, депутат жана бай болом деген ой кыялы бар болсун. Жаштын тилегин берет дейт эмеспи, бирок мунун оюнда ошол бийликти күч менен басып алып, Садыр Жапаров бул жакта калсын. Өзүн Бакиев менен Атамбаевдин өйдө элестетип алган. Алар бийликти басып алышса, мен алардан кем бекем деп айтканын уккандар бар го. Тилек өзү 1987-жылы туулган Кочкорлук жигит экен. Жаш кезинен спорт чалыш болуп жакшы деле билим албаптыр. Дордойдо сакчы болуп иштеп жүрүптүр көп жыл бою. Салымбековдордун бирөөсүнүн жеке жан жөкөрү болчу деп да айтышат. Урунарга таба албаган неме 2-3 жыл мурун Баткенде чек ара жаңжалы чыкканда ошол жерге атышам деп кеткенин айтышат. Октябрь окуялары учурунда Бабановго жан тартыптыр. Ал аркылуу бийликке жетишем деген кыялы ишке ашпай калып, Садыр Жапаровду жек көргөн бул жигит жетимтоо кенине кол тийгизбейбиз, каздыртпайбыз деп чыкты. Ал өзү жетимтоо деген кен кайсы райондо жайгашканын деле билбейт. Анын жанагы Жеңиш Молдокматовдун колуна түштү. Ал дагы октябрда саясаттын четинде калган бир неме. Өкө Айны көчөсүндө кеңсе ачып, ачык эле максат коюшту. Эмнеси болсо дагы бир дүрбөлөң уюштуруп бийликти иштетпей кетүүрү. Конституцияга каршы деген кыймыл түзүмүш болуп, репетиция кылып өткөн аптада Ак үйдүн кире беришинде митинг өткөзгөнгө да үлгүрүштү. Анысына өздөрүнө окшогон 20 чакты безделиктер чогулушту. Өздөрүнө эле чоң болуп көрүнбөсө, бийлик буларды тоготуп да койгон жок. Тилек атасына мактанып, тим эле ага Садыр өз ортомчуларды жөнөткөнүн, каалаган кызматын сунуштаганын айтып байкуш бала апыртыптыр. Күйлөнү Facebook аркылуу күнүгө бийликти мазактап жазып, референдумдун эртеси 12 апрелге бийликти кетирүү митингин дайындады. Азыр эл деле түшүнүп түшүнбөй эле жазып атышат. Бийлик пикирин айткан үчүн камады деп. Азыр достору жазган постторун өчүрүп коюшуптур. Митингде ачык эле бийликти кетиребиз, Садыр Жапаров бандит чыккан түрмөсүнө кайра камайбыз, мен өзүм чубук менен сабайм деген сыяктуу темаларда өтө орой тилдеги мыйзамсыз чакырыктарды жарыялаганы чын. Мына азыр ким гана жазган жок ойлорун. Пикири үчүн камалбайт бизде. Сөз эркиндиги кепилдиги байыртадан ыйык тутулат эмеспи, бирок митинг жана жыйындарда саясий максатта тыйыш гана өткөзүүгө болот. Массалык маалымат каражаттарын пайдаланып баланча күнү чогулабыз, бийликти кетиребиз деп жарыялоо бул бардык өлкөлөрдө кылмыш. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси боюнча 2,5 жылга чейин кесүү жазасы көрсөтүлгөн. Бийлик Тилекти камап, жаштарга жана башка маргиналдарга кичине бир сабак үйрөтсө туура болот. Тилек камалбасын, күнөөсүн мойнуна алса, айып пулга деле тартылса жетишет. Бирок кептин ачыгы туугандар, мамлекетте тартип орносун. Тилектердин тилегени башаламандык, мыйзамсыздык, дүрбөлөң жана ызычуу. Ачык айтканда булар жер өртөшкөнгө, согуштагыдай курал жарак да пайдаланганга даяр. Бузуклардын баарын эле биз элдик киши катары тааныбай ордоруна коюп тыйып, тынчынтуунун убактысы келди. Булак Азия Ньюс гезити. Эл чындыкты билсин.
Мынакей Садыр Жапаров ишти катуу баштадыбы? Мынакей өзүңөр байкап тургандай иштерди Кыргызстандын өнүгүүсүн көпчүлүк элдин баарысы күтүп турган эле. Анткени эки президент жолугушуп ишти баштаганда эле үмүтүбүз жана түшкөндөй болду. Эми дагы эмне болгону турат? Мына таа ушул видеолор сизге кызык болуп турган болсо, лайк басып аягына чейин көрүңүздөр. Жер үйдүн ачылышы Путин менен Жапаровдун билдирүүсү. Көлөмү жагынан бул инвестиция Кыргыз-Россия кызматташтыгынын тарыхындагы эң ири долбоор болуп эсептелип, суммасы $600 миллион жетет. Бүгүн Кыргызстанда жер үй алтын иштетүү фабрикасы ачылып, бул тарыхый окуяга Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Россия лидери Владимир Путин күбө болду. Путин иш-чарага видеоконференция форматында катышты. Жапаров инвесторлорго ыраазычылыгын билдирип, лицензия сатып алгандан бери өлкө бюджетине жана бюджеттен тышкаркы фонддорго 1,5 миллиард сом которулганын айтты. Талас облусун өнүктүрүүгө жыл сайын миллиондогон, ал эми бюджетке миллиарддаган киреше түшөт. Албетте нааразы болбогондор дагы бар. Бирок биз абдан көп күч аракет жумшадык, демек токтоп калбашыбыз керек. Бул долбоордун аркасы менен 1000ден ашык киши иш менен камсыз болот. Алардын ичинен 95%-нан көбү Кыргызстандын жарандары болорун айта кетейин, деди Жапаров. Ал эми Путин өз сөзүндө комбинаттын ишке кириши Кыргыз-Россия экономикалык кызматташтыгынын бекемдөөгө, өнөктөштүк мамилелерди күчөтүүгө салым кошоорун белгиледи. Кеп Россиянын Кыргызстандын аймагында $600 миллион ири инвестициясы тууралуу болуп жатат. Бул жерде бардык стандарттарга жана талаптарга жооп берген алдыңкы технологиялар колдонулат. Мунун аркасы менен айлана чөйрөгө зыян келтирбей туруп, жылына 5 тоннага жакын алтын казып алууга мүмкүн болот, деди ал. Эске салсак, бүгүн эки өлкөнүн лидерлери жер үй алтын иштетүү фабрикасын ачышты. Жер үй Кыргызстандагы эң ири кендеринин бири, анда 100 000 тоннага чукул алтын бар экени белгилүү. Садыр Жапаров жер үйдө митингге чыккандар менен жолукту. Таластагы жер үй кенинин жанына митингге чогулган элге президент Садыр Жапаров жолукту. Бул тууралуу жергиликтүү тургун билдирди. Белгилей кетсек, бүгүн жер үй кенинин рудасынан алтын алынуучу Талас алтын кен комбинатынын салтанаттуу ачылышы болот. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жеринде, ал эми Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин телекөпүрө аркылуу катышат. Маалым болгондой, алтын чыгаруучу фабриканын кубаттуулугу жылына 1,3 миллион тонна рудасын түзөт. Бардык казылып алынган руда алтынды кайра иштетүүчү фабрикада кайра иштетилет. Андан кийин Кыргыз Республикасынын аймагында тазаланат. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы алтын куймаларды сатып алууда артыкчылыкка ээ болот. Булак Назарнюс KG. Эл чындыкты билсин. Жер үй жарым кыл мурун ачылган өлкөбүздөгү ири кендеринин бири болуп саналат, деп баса белгиледи Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров. Талас облусунда жер үй рудасынын алтын алынуучу Талас алтын кен комбинатынын салтанаттуу ачылышынын аземинде төмөндө мамлекет башчынын сөзүн толугу менен келтиребиз. Урматтуу Владимир Владимирович, урматтуу бүгүнкү маанилүү жолугушуунун катышуучулары, көптөн бери күтүп келген жана өлкөбүз үчүн маанилүү окуя болгон жер үй Талас алтын кен комбинатын ишке киргизүү аземинде баарыңыздарга салам айтам. Урматтуу Владимир Владимирович, бүгүнкү иш-чарага жеке өзүңүз катышып жатканыңыз үчүн сизге терең ыраазычылыгымды билдирүүгө уруксат этиңиз. Алтын кен комбинатынын биргелешип ачылып жатканы Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы тыгыз өнөктөштүктү жана динамикалуу өнүгүп жаткан мамилелерди көбөлөп турганын белгилеп кетким келет. Жер үй жарым кыл мурун ачылган өлкөбүздөгү ири кендеринин бири болуп саналат. Инвестициялык чечимди кабыл алуу жана ишке ашыруу боюнча сүйлөшүүлөргө канчалаган убакыт жана күч жумшалганын баарыбыз билебиз. Биздин инвесторлор Альянс компаниялар тобуна Кыргызстандын экономикасына инвестиция салгандыгы үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кент иштетүү укугуна ээ лицензиясын алгандан бери Альянс алтын узун жолду басып өттү. Эми азыр биздин мамлекетте Россиянын катышуусу менен Талас облусунун жана бүтүндөй Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө чоң салым кошо турган инвестициялык долбоорлор салтанаттуу түрдө ишке киргизилүүдө. Инвесторлордун аткарган иштеринин алкагында салык жана салыктык эмес төлөмдөр түрүндө дээрлик 1,5 миллиард сом бюджетке жана бюджеттен тышкаркы фонддорго бөлүнгөн. Ал эми завод ишке киргенден кийин бюджетке төлөмдөрдүн көлөмү дагы көбөйөт. Долбоорлорго катышкан кызматкерлердин жалпы саны болжол менен 1000 адамды түзөрү кубандырат. Алардын 95% көбүн Кыргыз Республикасынын жарандары түзөт. Учурдан пайдаланып, жер үй иштетүү боюнча Кыргыз-Орус масштабдуу долбоорун ишке ашыруунун маанилүү учурунун башталышы менен баарыңыздарды куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Урматтуу достор, бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Россиянын өзгөчө союздаштык жана достуктук мамилелер байланыштары
алыштырып турат. Өткөн айдын аягында Кыргыз Республикасынын президенти катары Россия Федерациясына биринчи чет өлкөлүк сапарымды жасадым. Урматтуу Владимир Владимирович, сиз менен жолугушуубуз жемиштүү болгонун канааттануу менен белгилеп кетким келет. Биз өлкөлөрүбүздүн ортосундагы көп кырдуу жана узак мөөнөттүү кызматташтыгыбызды бекемдөөгө, өнүктүрүүгө, ошондой эле аларды жаңы мындан да сапаттуу деңгээлге чыгарууга макулдаштык. Бүгүн биз чогуу Кыргызстан үчүн стратегиялык маанилүү долбоордун башталышына катышып жатабыз. Бул долбоор биздин өлкөлөрдүн ортосундагы инвестициялык кызматташтыктын ийгиликтүү үлгүсү болоруна күмөн жок. Биз үчүн инвесторлорго тоскоолдуксуз иштөөнү камсыздап берүү өтө маанилүү. Буга байланыштуу мен биринчилерден болуп, менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жөнүндө, ошондой эле Кыргыз Республикасынын кен казуу тармагын реформалоо маселелери жөнүндө жарлыктарга кол койдум. Аталган багыттарда туруктуу саясатты жүргүзүү үчүн тиешелүү жол алынды. Ошону менен бирге мен эки маанилүү жагдайга өзгөчө көңүлүңүздөрдү бургум келет. Биринчиси ишкана менен жергиликтүү калктын ортосундагы ар тараптуу диалогду мындан ары күчөтүү зарылдыгына. Экинчиси кенди иштетүүдө бардык экологиялык талаптарды сактоо зарылдыгына. Кыргыз Республикасы жалпы тоо кен өнөр жай тармагынын потенциалын жогорулатууга жана ошондой эле өлкө экономикасын өнүктүрүүгө өбөлгө түзгөн ушул сыяктуу долбоорлорду мындан ары дагы колдой берет деп ишендиргим келет. Биз Кыргызстандын рыногуна Россиянын инвестицияларын келишине дайыма кубанычтабыз. Урматтуу жолугушуунун катышуучулары, бүгүнкү күндө Жер үй Россиянын мамлекеттик банкынын катышуусу менен ишке ашып жаткан өлкөдөгү эң ири инвестициялык долбоор болуп эсептелет. Биздин биргелешип жасаган ишибиз Кыргызстандын экономикасына дагы башка ири инвестицияларды тартуу үчүн өлкөнүн беделине оң таасирин тийгизип, Жер үй долбоорун ийгиликтүү ишке ашыруу республиканын инвестициялык потенциалын өнүктүрүүгө чоң түрткү болот деп ишенемин. Дагы бир жолу урматтуу Владимир Владимирович, сизге ушул долбоорду жүзөгө ашырууга жеке колдоо көрсөткөнүңүз үчүн ыраазычылык билдирүүгө уруксат этиңиз. Ошондой эле Жер үй долбоорун өнүктүрүүгө өз салымын кошкондорго жана кошуп жаткандарга, атап айтканда Альянс тобунун президенти Муса Юсупович Бажаев өз оюн, ишеними жана чечкиндүүлүгү менен ишке ашырганы жана эки мамлекеттин ортосундагы достук мамилелерди чындоого салым кошкон үчүн ыраазычылык билдирем. Барыңыздарды бүгүнкү маанилүү окуя менен куттуктап койууга жана Жер үй долбоорун ишке ашырууда Альянс алтын тобуна ийгилик каалоого уруксат этиңиздер. Урматтуу мекендештерим, ыйык талас жергебиздин кымбаттуу эли, куттуу талас жергеси кулалуу таптап куш кылган, курама жайып журт кылган Айкөл Манас атабыздын ордосу турган жер. Талас бардык замандарда эркиндик, боштондук үчүн айгышкан күрөштөрдү айтпай, кыргыз журтунун башын бириктирип келген. Талас бүгүн да элибиздин ыйык жери, рухий ордосу. Ошондой эле куттуу талас аймагында көптөгөн улуттар ынтымакта жашап, өлкөбүздүн өнүгүүсү үчүн биргелешип эмгектенип келген. Мына ушул ынтымактын, даанакерликтин күбөсү катары бүгүн Россия Федерациясынын башчысы, бийик мартабалуу коногубуз Владимир Владимирович Путиндин телекөпүрө аркылуу катышуусу менен талас жергесинде Жер үй алтын кенин иштетүү башталганы турат. Урматтуу калайык журтум, бул долбоорду ишке ашыруу республикабыздын, анын ичинде Талас облусунун экономикасынын өсүшүнө оң таасир берет деп ишенебиз. Жер үй алтын кенинде алтын казылып башталгандан кийин жылына Талас облусун өнүктүрүүгө миллиондогон сом которулуп берилип турат. Ал эми миллиарддаган сом мамлекеттик бюджеттин казынасына түшүп турат. Бул демек бюджеттин көлөмү бир кыйла өсөт дегенди билдирет. Урматтуу таластык туугандар, талас жеринде жалпы улуттук ынтымак, биримдик жөнүндө айтып жатканымдын себеби касиеттүү Талас Кыргыздын кураган, журт кылган ыйык жер, Айкөл Манастын хан ордосу. Кыргыз мамлекетинин, кыргыздардын улуттук өзөгү, улуттук тамыры да ушул касиеттүү Таластан башталат. Алдыбызда турган максат чоң, тилек бир. Ал өлкөбүздүн келечеги, бакубатчылыгы, элибиздин жыргалчылыгы. Ага жетүү үчүн элибиздин биримдиги, өлкөнүн туруктуулугу аба менен суудай керек. Ушуну эч убакта унутпайлы. Барыңыздарга дагы бир жолу ыраазычылыгымды билдирем. Касиеттүү Таластын касиеттүү адамдары, Айкөлдүн тукумдары бар болуңуздар. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Президент Садыр Жапаровдун жубайы эмне иш кылат? Ал жашыруун маалымат. Садыр Жапаров эмне тууралуу айтты? Манас эл аралык аэропорттун тагдыры эч нерсени эптей албаган эки эреңдин колунда. Президенттин жубайы эмне иш кылат? Президенттин жообу. Президент Садыр Жапаров Азаттык радиосуна курган маегинде жубайы Айгүл Асанбаева учурда кайрымдуулук менен алектенип жатканын айтты. Анын айтымында ал 2020-жылдан тартып 10-11 жыл мурда түзүлгөн Үмүт булагы кайрымдуулук фондунун ишин жанданткан. Октябрдан бери кайрымдуулук фондун жетектеп жатат. Турмуш шарты начар жетим балдар үйүнө, карылар үйүнө, аймактардагы жакыр үй бүлөлөргө жардам берип, ушул багыттагы гана иштер менен алек болуп жүрөт деп кошумчалады Садыр Жапаров. Булак Назар Ньюс KG.
Ал жашыруун маалымат. Садыр Жапаров эмне тууралуу айтты. Эгерде Кыргызстан Эксим банкка болгон карызды убагында төлөбөсө, өлкөнүн айрым объекттери Кытайга өтүп кетиши мүмкүн деп билдирди президент Садыр Жапаров Азаттык радиосуна берген маегинде. Учурда өлкөнүн экономикалык абалы абдан алсыз болуп, элдин турмушунда кыйынчылыктар сезилип жатат. Сиз президенттик башкаруу аркылуу экономиканын жоопкерчилигин дагы мойнуңузга алууга камынып жатасыз. Өкмөт экономиканы кантип жолго коюп, элдин жашоо шартын, турмушун оңдойт. Экономикада кыйынчылыктар бүгүн эле жаралып калган жок. Акыркы 30 жылдан бери 5 миллиард карызыбыз жыйналды. Ошону төлөй турган мезгил бүгүнкү күндөн баштап 2032 жылга чейин эгерде 10 жыл иштей турган болсо, менин мойнума түшүп калганы жатат. Ал карыздар өзүн актай турган долбоорлорго салынган эмес. Карыздардын алып бул жерге мындай кылабыз, электр тармагын реконструкция кылабыз, билим берүү тармагына муну кылабыз деп туруп, бирок 70-80% жеп койгон учурлар болгон. Мисалы, сырттан карыз алганда грант аласыңбы же насия аласыңбы, 40 жылга ала турган болсоң, өзүң 20 жылда актай турган долбоорлорго жумшаш керек болчу. Бизде андай болгон эмес. Кече Өзбекстанга барганда уялдым, өндүрүш тармагын көрүп чыгып абдан уялдым. Биз тиш чукугуч чыгарган фабрика салбаптырбыз, алар болсо самолет чыгарып жатат. Бирок биз программаларды иштеп чыктык. Жакын арада буюрса өзүбүздүн чоң пландарыбыз иштей баштайт. Экономикалык кризистен чыгабыз, тышкы карызды дагы убагы менен төлөгөнгө мүмкүнчүлүктөрдү табабыз. Ал эми кымбатчылык бизде эле эмес, дүйнө жүзүндө дагы болуп жатат. Тышкы карыздын 40%га жакыны Кытай банкына кайтарылып берилүүчү акчалар. Сиз жакында эле карызды убагында кайтара албай калсак, көптөгөн объекттерден айрылып калабыз деген тыш жызданууңузду билдиргенсиз. Ошол карыз үчүн күрөөгө коюлган объекттердин саны канча жана алар кайсылар? Мисалы, сиз үйүңүздү коюп банктан насия алдыңыз дейли. Анан банк менен келишим түзөсүз. Эгерде төлөй албай же пайызын кечириптирип, же бир күн өтүп кетсе, банк үйүңүздү алып алат. Сырткы карыздар дагы так эле ошондой. Мамлекеттер келишим түзүп төлөй албай калсаң же кечиктирсең, бул долбоорлорду мен алам дейт. Мисалы, түндүк-түштүк жолу, датка кемин дегендер. Ошолорго алганбыз да, ушунун баарын эгерде убагында төлөй албай калсак, анда башкаруу ошол тарапка өтүп кетет деп кол коюлуп калыптыр. Алар жетпесе, андан башкасын дагы алганга укуктары бар. Бул жерде мурдагы бийлик келишимге ошондой деп кол коюп койгон экен. Келишимде жумшагыраак түзсө болмок. Бирок биз убагы менен төлөп берип жатабыз. 2020-жылы 31-декабрга чейин 30 миллион доллар төлөшүбүз керек болчу. Аны төлөп бердик. Булагын таптык, ары жак бери жактан кылып жатып төлөдүк. Эми быйылкысындагы деле жылдын аягына чейин жеңил төлөп кетебиз. Өзүбүздүн ишенимдүү булактарыбыз бар. Карыз төлөөнүн планы бар деп айтып келе жатасыз. Ошол план менен бөлүшө кетесизби? 1-2 кадам менен, мисалы, кайсы негизги адамдар жөнүндө сөз болуп жатат? Азырынча айта албайм аны, ал өзүбүздүн жашыруун маалыматыбыз деп Садыр Жапаров билдирди. Булак Назар Ньюс KG. Манас эл аралык аэропортунун башчысы Бактыбек Сыдыков элеген кызматынан кеткенден кийин анын ордун маркум Ташболот Түлеевди аталган Нариман Түлеевдин агаланган Сапаткомду сагалаган, башына иш түшкөндө аларды сатып кеткен Бакыт Шаршеев бүгүнкү бийликтин тилин тапты. Дегенибиз, өзүн бактылуу сезген Бакыт Шаршеев бул бийликке мурдагы Ата журт партиясы менен бир акырдан жем жегенбиз деп дом аттанып артып жатып, шайлоодо бир теке ары бери чуркамыш болуп штаб ачып, штабка башчы боло калды. Кызыгы, жыйынтыгында президент Жапаровго нарындыктардан сизге добуш алып бердик деген шултоо менен энчисине 2 анжы болуп турган аэропортко аттанышып, кайрадан кызматка келишти. Андан эң кызыгы, булар ачкан Эйр Кыргызстан компаниясы мамлекеттикиби же жолдош Токторбаевдики деген ой жаралат. Анткени буга чейин аталган компаниянын кеңсесин Токторбаев Алмазбек Атамбаевге президенттик шайлоодо штаб кылып ачып иштесе, кийин ушул эле имаратта алар СДПК партиясына 2 жолу кулдук урушкан. Арада мурдагы президент Сооронбай Жээнбековго төшүн тосо калган жайы бар. Соңунда азыркы бийликке оппозициямын деп төшүн каккан Жеңиш Молтокматовдун Замандаш партиясынын жеке штабыда боло калган. Коомчулукту таң калтырганы, Замандаштын бага ачылбаган жолдош Токторбаев Шаршеевди шарт этип эси кеткен бийликтин эбин табышты. Ошентип Маргонов менен Вицин 2 чунак ээрчишип, бири жетекчи, бири этекчи болуп Манас аэропортун ээлеп жатып калышты. Тоо этерин айтканда, өлкөдөгү темирдин баарын Кытайга сатып байыган Сапатком уюлдук байланышын банкрот кылган Эйр Кыргызстан мамлекеттик чоң учак компанияны талкалап, тамтыгын чыгарган эр-кулдар эгиз козуда ээрчишип Манас аэропортуна барды. Эми Эйр Кыргызстан мамлекеттик компаниянын түбүнө жеткен эр-кулдар Манасты кыйратабы деген суроо жаралат. Эх агалар, бийлик менен мансап үчүн Сооронбай Жээнбековдун кан кудасы Алиярбек Абжалиевдин кызын келин кылып алдыңыз. Жыйынтыгында ээрчишкен 2 жигит бийлик эмнелерди гана кылбады. Аталган кызмат боюнча түшүнүгү такыр жок. 2 эрендер мамлекеттик кызматка келе берсе, өлкөнүн тагдыры эмне болот? Жакын каралыкта эзилишкен 2 достун саясатка болгон махабат секиригин кайрадан улантабыз. Булак Назар Ньюс KG.
Жарандык активист Жеңиш Молдокмотов Садыр Жапаровду сотко берүү үчүн документтер даярдалып жатканын айтты. Өткөн аптада Молдокмотов документтер даярдалып жатканын айтып, 1-2 күндүн ичинде сотко бере турганын билдирген. Азыркы учурда документтер даярдалып жатат. Бул аптанын аягына чейин даяр болот. Президент Садыр Жапаров парламент менен биргеликте бийликти толугу менен узурпациялап, мыйзамсыз иштерди кылып жатышат. Мыйзамсыз нерселерди токтотуш үчүн буларды сотко бериш керек деген ал. Жапаров деми келип, кошоматчылык менен өткөрүп келаткан парламенттин конституциясы өтүп кете турган болсо, Кыргызстанда толугу менен монархия, авторитардык режим түзүлөт. Бул эмнеге алып келет? Жакынкы келечекте сөз эркиндиги, дин эркиндиги, адам укуктары бардык эркиндиктерге чектөө жарыяланат. Бийлик толугу менен бир адамдын колуна өтүп, ал адам эч ким алдында жооп бербейт. Мына ушундай узурпацияны биз токтотушубуз керек. Мен кайталайм, бүгүн өлкөдө конституциялык төңкөрүш башталды. Бүгүн өлкөдө Садыр Жапаров баштаган кошоматчы парламенттин колдоосу менен бийликти узурпация башталды. Анан бул митинг кандай, бүгүнкү күн менен чектелеби же кандай болот? Талаптарыңыздар аткарылса? Парламентке талапты коебуз. Ана митинг учурунда да айтабыз. Ушул кошоматчы болуп келген ар бир бийликти баягы жагымдуу кылып ишин аткарып берген 2 президенттин башын жеп, 5 премьердин башын жеген парламентти бирин калбай, персонально ар бир депутатты жана президент Жапаровду узурпация боюнча эртең сотко беребиз. Бул сотко жалгыз конституцияга каршы борбор эмес, бирдиктүү саясий партиялар, күчтөр, жарандык коом жана башка баягы кайдыгер эмес жарандар. Узурпация мыйзамда чеги жок. Бул баягы срок давности деген болбойт. 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл болобу, бардыгы акыры жок. Чоң рахмат. Президент Садыр Жапаров коомчулукта талкууланып жаткан Өзбекстандын Сох анклавына байланыштуу суроого да жооп берди. Ал жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине маек берди. Биз Сох анклавына авиакаттамды ачып беребиз дедик. Андан тышкары өткөрмө бекеттерин гана ачабыз. Интернетте оппозиционерлер ою бузук адамдар Сохко коридор берет экен, жол ачат экен, сууну берет экен деген туура эмес маалыматтарды таратып жиберишти. Бул туура эмес калп маалымат. Ал эми уңгартоо боюнча Шавкат Мирзиёев биз талашпайбыз, силерге таандык боло берсин деди деп билдирди президент. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Учурда УКМКнын төрагасы Баткен облусунун тургундары менен жолугуш өткөрүп жатат. Андан ары ал чек ара маселеси талкуулануучу жыйынга катышуу үчүн Тажикстандын Кожен шаарына кетет. Кыргыз-тажик чек арасы аныкталып, маселе чечилип жатканда айрым үйлөр бузулуп, жашоочулар башка жакка көчүрүлүшү мүмкүн. Бул тууралуу Баткен облусунун тургундары менен жолугуш учурунда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Чек араны аныктап жатканда сызык бир айылдын ортосунан же жанынан өтүп калышы мүмкүн. Мындай учурда 5-10 үй бузулуп же огороду кезилип калышы толук ыктымал. Жарандар муну түшүнүү менен кабыл алып, ызычуу салбашы керек. Мамлекеттик чек араны аныктап, бүтүндүгүн сакташ үчүн айыл эли бири-бирине түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн башка жакка жылып жашоого макул болушу зарыл, деди атайын кызматтын төрагасы. Ошондой эле ал эгер үйлөрү бузулган жарандар болуп калса, мамлекет аларды талаага калтырбай мүлкүн ордуна тургузуп берерин кошумчалады. УКМКнын төрагасы Баткенден ары Тажикстандын Кожен шаарына кетет. Ал жерде 15-18 март күндөрү Кыргыз-Тажик өкмөт аралык комиссиясы эки мамлекеттин ортосундагы чек араны делимитация жана демаркациялоо боюнча кезектеги жыйынга чогулмакчы. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин.